чиркей. Дөбөдөй болгон чоң аю муштумдай болгон коёнду кармап алып, эч бир жазыгы жок байкушту кулагынан чойгулап кыйнайт. Өлүмгө жеткирбесе да эсин оодарганга чейин алып барат. Ошондо коён капаланып: "Кулар, кулак жазылар, көздүн жашы коргар, бирок ушунча кордук көрө турган эмне жазыгым бар? Аю токойдогу аңдардын чоңу, күчтүүсү, карышкыр менен түлкү араларынан кыл өтпөгөн ысык достор. Эми мен кимге корголойм?" деп арман кылат. Ошол убакта калың камыштын ичинен "Мага корголо" деген бир абдан ичке үн чың эди түштү. Коён көзүнүн кыйыгы менен караса, үн чыгарган чиркей экен. "Сен мени коргой аласыңбы? Аю аңдардын чоңу, күчтүүсү, сен болсо чиркейсиң. Сенин колуңдан эмне келет?" "Ажалың болгор, мен аны уктатпай тынчын кетирүүгө жарайм. Ошону билбейсиңби? Зың" деп кетип калат. Жайдын ысыгында токойдо чабыттап жүргөн аю жанын коерго жер таппайт. Тынчы кетип, бөлдүркөндүн жалбырагынын үстүнө эс алайын деп жатса, кулагынын түбүнө зың зың деген дабыш чыгат. Чиркейдин дабышын угуп тааныйт. Аю чыдабай күчүнүн бардыгынча таманы менен мурдун ургулап, жерге ооналактап эсип ойт. Дыңылдаган чиркейдин үнү кулагынан кетпейт. Аю андан жүрөксүп, коркуп: "Эми кай жериме коноор экен?" деп уктамыш болуп, козголбой тыңшап калат. Аюунун бут жагында ызылдап жүрүп, бир кезде чиркей ың-жың дабыш жок болуп кетет. "Чиркей учуп кетти го" деп ойлоп турганда, ал аюунун кулагынын түбүнө эптеп кона калып, тыз этире чагып алат. Аю көзүнөн от чагышып, кокуйлап ордунан ыргып турат. Оң таманы менен кулагын кагып: "Жеди эле жеди, бу кандай жаны бек неме эле" деп өңкөлөлдөп качып жөнөдү. Чиркей токойду кыдырып, бутак бадалдарды койбой тинтип дыңылдап аюунун артынан түштү. Зың-зың деген чиркейдин үнү аюунун алапайын таптырбайт. Жүгүрүп отуруп бир жерге келгенде, ал кеткен аю эс алгысы келип башын бадалга сүйөп уктап кетсе, түш көрөт. Түшүндө токойдун ичинен аарынын уюгун таап алат. Аарынын уюгундагы балга бутун сала берерде зың-зың деген үндү дагы угат. Баягы чиркей аюуну дагы кууп жөнөйт. Көзү мачтай ачылып, кайран неме зымырылат. Аю жанталашып качып баратса да, чиркей тынчтык берген жок. Ызылдап келип, кайрадан жымжырт боло калат. Аю шектен кидей тыңшап туруп, жаңгак жыгачынын түбүнө жашырынат. Бир аздан соң кыйналган шордуу көзүн жумуп үргүлөп кетет. Бирок чиркей мурункудай эле ызылдап, аюунун жанын жай алдырбай, таң атып күн чыкты. Уйпаланып, түктүп, уктабай сенделип келе жатса, чиркейдин ызылдаган үнү аюунун кулагына дагы угулду. Ал селт эте түштү. Алыстан байкап турган коён чиркейге: "Жарайсың, кайраным" деп көзүнүн жашы чыккыча күлүп ыраазы болот. Чиркей болсо аюга: "Коёндун күйөрү жок деп ойлогонсуң го? Эми баатыр, буга кордук көрсөткөнүңдү кой. Мунуңду койбосоң, айлаңды гана кетирем. Тытынып жүрүп өлөсүң" деп коркутуп ызылдап учуп кеткен экен.